атаңызга айтыңыз, жашоодо бир эле инсан бар. 6 жол айланып чыксаңыз дагы аны таппайсыз. Неге биз аталарыбызга айтпайбыз? Ата, алтыным кечирип койгун мени. Сен бизди табам деп, бизди багам деп сен Алла разы болсун түгөнүп калдың го ата сен. Сен барын үйүн чыпырганга дайынсың, уят болгонго дайынсың, намысыңды жоготконго дайынсың, ден соолугуңду жоготконго дайынсың, бирок биздин үй бүлөнү жоготконго дайын эмес элең ата. Алла разы болсун сенден. Атаке, атам айтат дейт. Атам бизди күндө бизге тапчы эле, жок болсо да биз үчүн бакчы эле. Жетпей калган кездерде атакем, байкуш балам, эмкиде мен сөзсүз табып келем деп айтчы эле депчи. Ата деген ушундай, бир эле инсан бар жашоодо. Мен көрбөгөн жамандыкты ушул көрбөсүн. Мен көрбөгөн жакшылыкты ушул көрсүн. Мен көргөн жамандыкты бул көрбөсүн дейт. Сиз атаңызды койгон күнү ойлой бериң, сиз эң жакын адамыңызды койдуңуз. Эң жакын адамыңызды койдуңуз. Бир күн келет, гүлдү жерден чаң чыгат. Бир күн келет, издешкендер да табышат. Биз алып барсак башкаларды мүрзөгө, бир күн келет, бизди алып барышат. Бир күн турса жүрөгүңдү чоккороп, бир күн күйүп алаланган от болот. Биз ал адамдар иман гүлүн солутсак, бир күн менен бул жер жүзү жок болот дейт. Иман деген эмне? Иман деген ата энеге жакшы мамиле кылыш. Иман деген бир туугандарга жакшы мамиле кылыш.